Tilekti men bugün yarım saatten 1 saatga çeyin sözgö tartam. Kırışaga çeyin çıkıp bарын көрсөтүп беребиz. Оцинковка металл, кара темир эмес. Кара темир эмес, дат баспайт. 50 жыл мындай иштеп берет деп мындай кепилдик берсек болот да. Темирге караганда бул кыйла жеңил келет экен да. Караңыздар туган мына. Бир кол менен эле көтөрүп атам. Бул кара темир менен кошо. Бир фурага батырып алып келдик да. Бардыңбы? Бардым. Мен бул жылы буйрса дагы бир краш тест жасайм. Биздин ангардын үстүнө КамАЗды койгум келип атат да. Коюңузчу. Мындай интрига катары калтырып коеюн. Ар бир кошулма могу жерде профилдердин келип кошулган жери 1400 килограмм. Жанында турган бүт бары ошол нагрузканы бөлүштүрүп алат. Ынтымактын символу деп койсок болот да. Ынтымактын символу. Алыскы тетиги бир жайлоого бир нерсе салам десе дагы ошо калып барып салып койсо болот. Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биздин бүгүнкү бул чыгарылышыбызды аягына чейин көрүңүздөр. Анткени сиздер үчүн өтө пайдалуу жана кызыктуу болмокчу. Биз бүгүн сиздерге Nomading деген компаниянын иштерин чагылдырып көрсөтөбүз. Ал компанияны сиздер билген Тилек Токтогазиев деген жигит түптөп негиздеген, учурда Кыргызстандын аймагында активдүү жандуу иштеп аткан учуру. Биз азыр Өзгөндүн Красный Маяк деген айылына мына ушул объекттин крышасынын жабылышын көргөнү келдик экөөбүз чогуу. Тилекти мен бүгүн жарым сааттан 1 саатка чейин сөзгө тартам. Крышага чейин чыгып барын көрсөтүп беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Тилек, иштер жакшыбы? Сонун, жакшы. Болуп атабы? Буюрса болуп атат. Бүтүрөйүн деп калдык. Канча күн болду бул жерди баштаганыңарга? Кичине бир жумадан ашты. Биз биякта ушул эле жерден ушул чатырын чогултуп жерден, анан кран менен эле ушул бир күн ичинде коюп коюшту да. Коюп коюшту. Эң көп убакыт ушул жерде болду, анан азыр болсо дагы бири-бирин токуп азыр кошуп атышат да. Бул имарат эмне имарат экен өзү? Бул жерде спорт зал болот. Биякта ушул жергиликтүү ишкер өзүнүн айылына мындай жардам катары ушул жака бир мектеп салып берейин деп туруп, ушундай азыр берип атат да, өткөзүп берем дейт. Жакшы. Туугандар, мекендештер, биз бир нерсени айтып коюшубуз керек. Негизи биз айтып аткан Nomading деген компания ал кандай компания? Эмне өндүрүп чыгат, эмне иш жасайт? Ушул боюнча азын-оолак башында сөз кылалы. Айтып берсеңиз, Nomading компаниясы качан негизделди? Негизи эмнени өндүрөсүздөр, эмне иш кыласыздар? Мен негизи баары көп билет болуш керек. Ага чейин дыйканчылык менен дагы иштеп, ошол теплица күнөсканалар менен иштечимин. Анан ошол жактан эле 12-жылы баштап ар кандай бир иштерди жазып атып, өзүмдүн күнөсканаларымды жакшыраак жасайм деп атып эле, арзаныраак да кылайын депчи, бекем да кылайын деп атып, анан ушинтип могул технологияга өзүбүз өндүрүштү дагы баштап, биринчи жолу мына 19-жылы ушундайды салдык да. Өзүбүз өндүрүштү дагы баштаганбыз да. Анан ушундай объекттерди мына Бишкекте, Көлдө, Баткенде, Ошто салганбыз 19-жылдары. Анан Россияга чейин, Рязань областына чейин салганбыз. Кийин болсо мындай мен 2 жыл мындай бизнесте болбой калдым. Азыр болсо кайра ошо бизнеске кирип, күнөскана эмес, ар кандай объекттерди, склад болобу, өндүрүш бир ишканалар болобу, цехтер болобу, же ушундай спорт залдардын крышасы болобу, же жалпы эле спорт залдарды, мисалы үчүн футбольный аянтчалардын баарын 20-га 40 дегендер бар да, ошонун баарын мындай жаап койгонго да мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Биз мына 21-жылы август айында өзгөчө бизге мындай сонун бир буйрутма берилди. Алар айтышты, мына бир айдын ичинде 2400 чарчы метр спорт залды салып бере аласыңарбы? Бир айдын ичинде деп айтты да. Анткени бир айдан кийин Азия боюнча, ММА боюнча ошо Азиянын чемпионаты болот. Биз ага чейин Фок Газпромдон бронь кылганбыз, бирок биздин аякта бир мамлекеттик иш-чара өткөн үчүн броньду алып салды. Бизде бир ай эле калды. Бүт барына чакыруу билеттерин жөнөткөнбүз. Алар келебиз деп айтты. Азия боюнча ар кандай мамлекеттер келебиз деди, делегациялар. Бизде башка жолдор жок болуп атат. Жетчесиңерби дейт. Анан мага келип туруп, мондай чөй өскөн жерди көрсөттү. Мондай тегиз жерде. Анан биз жетчебиз дедик.
өзүнчө башка бир бригадалар стяжканы жасады, фундамент куйду. Параллельно куятканча биз уже цехтен андай өндүрүп баштадык. Ошо размерлерине жарашачы. Анан ошо менен биз бетондун артынан эле мындай салып кетип аттык да. Анан ошо 4-августта өзүбүз темир жагын баштадык. 24-августта толугу менен сөөгүн бүтүрдүк да. 26-августта болсо уже чемпионат Азия ММА боюнча ошол жерде өттү. Иш-чара өттү. Бир айда жетиштиңиздерби? Бир айда жетиштик. Курулушу өзү 20 күндө бүтүрдүк да. 2400 чарчы метрди. Охо. Негизи сиздер бул курулуш технологияларыңыздар жеңил технологияга киреби? Бул жеңил технологияга да кирет. Мисалы үчүн жайлоодо болобу, башка жерде мындай курулганга болбогон жерлер бар болот го, фундамент куйган болбогон жер, же жашыл китеп болгон жерлерге деле. Мисалы үчүн эгерде ушундай бир объект салам десе, салып койсо болот. Анткени муну кайра болт гайкалар менен кайра чачып кетсе болот да. Мен көрсөтөрөйүн, болт гайкаларды мына. Мына мондай болгон атайын Россиядан заказ кылабыз. Бул бекем жөнөкөй эмелер болуп, анан атайын мондай кээ жерден бир жагынан такалып калат. Буяк болсо кийин үстүнөн бир кандай бир материал менен жапканда ал мындай тешип кетпегендей атайын мындай эме болот да. Овальный форма. Анан гайкаларыбыз дагы мондай атайын ребролору бар. Булар менен болсо фланс деп коет да. Эгерде бекитилгенден кийин мындай титиреп, вибрация болсо кайра артка айланып кетпейт да. Өзгөчө мондай бийик, чоң объекттерде бул өтө маанилүү. Ушундайлар менен анан биздин профилдер бири-бири менен бекитип эле ошол жакта калып калат да. Дат баспайт. Профилдериңер кара темирби же оцинковка? Мен билгенден оцинковка. Оцинковка биз Россиядан же Казакстандан мындай чоң рулондор менен алып келебиз. Бухта деп коет. Ошо бухта менен келет, анан атайын мындай стрипс деп коет, мындай полоска менен кесилет. Ошондон биз профилдерди ийип туруп, эки четинен тешиктер жасап туруп, анан өзүбүздүн ар бир объектке компьютер менен санайбыз биринчи. Санап туруп, анан ошого ылайыктап ар бир профилдерин өзгөчө бир размерлер менен чыгарып туруп, анан алып келип курап кетебиз да. Жакшы экен. Мен башында айтып коеюн, туугандар, бул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр, дагы бир жолу эскертип коеюн. Азыр бул объектти кирип крышага чейин чыгып көрсөтөбүз. Негизи Nomad компаниясы былтыркы жылы Бишкекте презентацияда жасагансыздар. Булардын жасап аткан объектиси, анын крышасы канча жүк көтөрүмдүүлүк көтөрө алат, аны дагы булар элге көрсөтүп берген. Балким интернет тармактарынан көрсөңүздөр болот. Негизи Nomad компаниясы Тилек мырза жетектеген компания. Бул мына ушундай чоң объектилерден баштап, спорт зал болобу, склад болобу, чоң жанагы Фрунзе, Глобус сыяктуу гипермаркеттер болобу, ошондон баштап чоң объектинен баштап кадимки үйдөгү иткана, тоокканага чейин өздөрүнүн профилдери менен ушундай фермалап жаап берет. Жасап бересиздер, Ооба. Туура эле айттым окшойт. Анда киргенче, көргөнчө суроо жооп кылалы, Кеттик. Кана жүрүңүздөр. Бул имарат негизи ушул айылдын дем өрчү тарабынан кирпич дубал менен сейсмопоиз колонна менен көтөрүлүп курулуп тура, бирок крышасы жабылбай калды. Крышасы жабылбай калыптыр. Анан бизге атайын ушундай кайрылышты. Силердин технологияңар өтө жакшы экен, анан жеңилирээк болот экен курганынча. Анткени эгерде кара темир менен болсо, ол нагрузка көп болмок да. Анан демек фундаментти да башкачараак санаш керек эле. Олардын баары мындай мүмкүн андан да бекемирээк жасаш керек эле да. Азыр болсо, мисалы үчүн, бул конструкция андай оор эмес, жеңилирээк болуп калат да. Анан бул имарат өзү канча экен узун туурасы? Бул эмне боло турган? Турасы 24 метр, узуну 36 метр. Ого, спорт зал да бул, Спорт зал, биякта спорт зал болот. Азыр мына азыркы учурда мына уже балдар жарымына жетип калды, токуган жагын. Анан мына бирөө дагы болот, токулат. Анан эң акыркысы токулган менен ошо менен биз чатырды бүтүрөбүз да. Анан үстүнөн башка бригада келип профнастил не денер? Тунике денер? Бизде ошто тунике деп коет. Тунике деп коет. Тунике менен жапканга уже мүмкүнчүлүк бар болуп калат да. Туникени эми ушул силердин профилиңерге эле катырабы же буга рейка катырып, анан кийин ошого жаткырабы? Негизи саморез киреби буга профилге? Саморез кирет профилге, бирок
эгерде жылытам десе, мисалы үчүн биз мындай сунуштайбыз да, биринчи рейкаларды дагы кошуп, рейка. Анан рейкага профнастилди бекитип, анан ичинен утепление, жана пена менен чачып койсо болот, же базальт менен карматып койсо болот. Ошентип койсо, жана темир профнастил менен темир биздин профилдер эгерде бири-бири менен байланыш болсо, анда суук ошол жактан өтүп кетиши мүмкүн да. Ошол үчүн жана рейканы коюп койсо, ал суукту өткөзбөй коет да. Лучше рейка болгону жакшы экен. Рейка болгону жакшы болот. Ичине жылуулаганга деле жакшы болсо керек, жана пена чачып. Ооба. Анан эгерде жылытпайм десе, жөнөкөй эле мындай мустак конструкция мүмкүн кээ бирлерге ошондой эле керек, складтарчы мындай мустак склад деп коет го, анда жөн эле өзүнө эле карматып койсо болот, рейка жок эле. Жакшы. Туугандар, Тилек мырза айтып аткан профилди көрсөтөлү сиздерге. Ал кадимки металл, оцинковка металл, кара темир эмес. Кара темир эмес, дат баспайт. Биз өзүбүздүн конструкцияны эгерде бүт технологияларды сактап, карап, мындай жакшы карап турса, 50 жыл мындай иштеп берет деп мындай кепилдик берсек болот да. Жакшы экен. Жүрүңүздөр. Профилдерин көрөлү. Бул жерде негизи мына профилдери турат экен. Ушуну эле алып көрсөтөбүзбү? Ооба. Так, мына бул профил туугандар, мына. Муну эми листтен жасайсыздарбы? Ооба, муну биз атайын ийдиребиз. Бунусу бизде ар кандай формалар болот, көрүнөрү. Ошол үчүн мисалы үчүн бул жакта түз кеткен жерлер бар, анан мындай кайчылыш болуп дагы тургандар бар да. Ошол жактарга мисалы үчүн мондай ар бирин угол, мындай бурч өзүнчө саналып, компьютерденчи. Ошонун негизинде биз ушинтип ийип туруп, биринчи цехтан эле ийип туруп, анан бул жактарын тешип туруп эметебиз. Анан жанакы мисалы үчүн могул болт, жанагы эле болт. Монтуп карматканда көнөрү азыр кирбейт да. Бирок бизде атайын американский дагы эмелерибиз бар. Жабдыктарчы, инструменттер. Ошолор менен карматканда гайковерт деп коет. Мындай бири-бирине мындай катыйт да бул, бири-бирине монтуп кошуп, ошентип кошкондо монсосу бул монсу биягына кирип кетет да. Анан буралбай калат. Ошондо эгерде жөнөкөй эски бир методдор менен салса, бул жерде буралы берет. Анан эки жагынан тең кармап туруш керек да. Көрөсүз мындай эки жагынан биягынан дагы ачкычты кармаш керек, биягынан дагы ачкычты кармаш керек, анан эки жагынан бураш керек. Бураш керек болот. Эски метод. Андай кереги жок болуп калат. Муну баары нюанстар. Силер өзүңөр жасайсыңарбы же чет өлкөдөн келет? Муну чет өлкөдөн келет. Материал, сырьё баары чет өлкөдөн келет, өндүрүш бизде. Негизи туугандар түшүнүп алдыңыздар да. Мисалы, мындай 3 жагынан койсоңуз, мындай пирамида кылып тургузалы. Мындай турат да, мындайча айткандачы. Бирөөсү жогорусунан келиши мүмкүн. Мындай төртөө бияктан анан көрсөткөнгө, бияктан эле көрсөткөндө үстүнөн. Түшүнүктүү. Ушинтип бири-бирине кошулат экен. Булардын эми размерлерин, узундуктарын, мисалы, могу 1 метрликтер окшойт. Ошо компьютерден чийгенде чыгат да. Ооба. Ар бириники ар кандай. Мен азыр үстүнөн көрүп чыкканда ошону көрсөтүп берип коет да. Кандай экен. Мен ушул жерде айтып коюшум керек. Эми биз бул Nomadic компаниясына кандай объекттерди жасатсак болот экен буйртма берип дешиңиздер мүмкүн. Учурда Кыргызстанда ар бир айылда туугандар спорт залдар курулуп атат. Ал спорт залдар эмне менен курулуп атат? Мына ортодо турган чоң темирлерди көрүп атасыздарбы? Ушундай кара темир менен курулуп атканын биз көп көрүп жүрөбүз. Учурда российский кара темирлердин баасы тоннасы 100 миңге жакындап калды. 80 сомдон ашып 90-97ге чейин чыкты туугандар. Демек, кара темир менен курганда менимче өтө кымбат болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок салыштырып келгенде оцинковка профиль менен жаап же кура турган болсок, баасы кандай болот? Оцинковка менен эми орточо санаганда, мисалы үчүн бизге бирөөлөр келип буйрутма бердиле, бир объекттерди салып бергилечи депчи. Башкалар ошо кара темир менен салып сметасын чыгарып берген. Ага фундаментта көп кеткен, ошо бетон жумуштарына көп кеткен, анткени оор, салмагы оор болду да. Андан тышкары жумушчулары көп болуп калат. Ошонун баарындай санап чыкканда, мисалы үчүн бир чоң объектти санаганда алардыкы 1 квадратный метри $212 деп санап берип коюптур да.
под ключ бүт жылытканы менен мындай ичи жылытуучу материалдар менен кошо мындай жапканчы. Биздики болсо ошондой эле объект, ошондой эле бийиктиги туурасы узундугу менен $100 жакын болду да, 2 эсе арзан болуп калды. Ошондой эле объект да. Бул көп нерсеси комплектациясына жараша. Мисалы үчүн эгерде биз жөн эле сөөк тил алсак темирин, анда биздики $30-35 квадратный метр. 1 чарчы метрчи. Анан эмне менен жабат, профнастил менен жабабы, же да башка бир материал менен жабабы, эмне менен жанакы жылуулайт, кандай пена кошобу, же базальтпы, же пенопластпы дегендер, ошонун негизинде анын баасы, акыркы баасы да чыгат да. Фундамент керекпи, стяжка керекпи дегендерчи. Кээрлер ошонун баарын айтат да, мага бүт подключ керек дейт да. Анан ошондой подключтер дегендердики биздики мына $80-дан $100 чейин чыгып калат да. Орточо баасы. Түшүнүктүү. Негизи имаратты курганда же мындай даяр имараттардын крышасын жапканда кандай формада, канча скат менен жабасыздар? Негизи формалары кандай болот? Формалары бизде мындай дуга түрүндө, туннель түрүндө бар. Бул эң мындай арзаны ошол чыгат да. Анткени ал жакта өзү геометриясы туура болгондуктан аябай бекем да болот. 200-300 килограмм 1 квадратный метрге дагы мындай кар жаса дагы, ал 200 килограмм деген, 300 килограмм деген эме да, 2 метр кар. Суу ным болгондой кар, оор кар болот го. 2 метр жаса, ошол 300 килограмм болот да. Ошондой бийиктигинде жасачы. Андан тышкары катуу шамал 60 1 секундада 60 метр шамал болгондо да бул туруктуу болуп берет. Жанакы конструкциялар туннель түрүндөгү. Туннель түрүндөгү. Анткени ал шамалга дагы өзүнүн геометриясы үчүн шамал катуу болсо дагы биз мисалы үчүн тамчыга дагы койгонбуз гөлдө аякта өтө катуу шамалдар болот. Мен билгенде ошол тамчыда контейнер бар го, темир контейнер. Ошону учуруп кеткен да, мындай жылдырып ийген. Ошо күчтүү шамалданчы. Бизде болсо жанакындай туннель түрүндө турган үчүн шамал аэродинамика деп коет, жакшы өтүп кеткен. Бул биринчиси. Экинчиси мына мондай 2 скат болуп кеткенде, 2 жака агып кеткенде. Анан үчүнчүсү мындай түп-түз кылсак да болот. Ал тети чоң бир объекттер бар болот, бирок аякта бир эле жагы бар, аякта 6 метр сайын стойкалар коюп кетиш керек. Эгерде жок, бул арзаныраак да, 6 метрлик стойкалар коюп кетсе арзаныраак чыгат. Жок, аяктан да стойкалар керек жок десе, анда мондай кара темир да кошуп усиление берип коюш керек да. Ошондо мисалы Фрунзе, Глобус гипермаркеттери, Россияда мисалы Ашан, ошондой чоң маркеттердин крышасын менимче тегиз эле жабыш керек го дейм, түз эле. Тегиз эле жабыш керек. Ошол үчүн аяктарда мындай комбинация керек да. Кара темир менен мындай жоон темир менен биздики дагы мындай кошулуп кеткенде мындай орточо по-любому арзаныраак чыгып калат да. Бири-бирин усулит этет. Бизге аякта ичинен мындай фермалар керек болуп калат. Жалпы баары мындай кара темир менен салынбайт, кээ бир жактарына эле фермалар коюлуп туруп, анан мындай усиление берип коет бизге. Биздин конструкция болсо үстүнөн монтип кишилер басып жүргөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар болот да. Ол өтө мындай чоң салмакты көтөрүп бергенге мүмкүнчүлүк берет. Жакшы. Бул жерде буйртмачы менен келишкенде мына кара темирди ортосуна коюп, канча бир бийиктиги 2,5 метр. 2,5 метр бе? Сплошной жасалыптыр, эми ортого бир да стойка коюлбайт экен, туугандар. Стойка дегенде эми тумба жок болот экен да. Спорт залдан негизи тумбанын болбогону жакшы, анткени волейбол болобу, баскетбол болобу, мини футбол болобу, топ тепкенде ортого тийбеш керек, мешайт этпеш керек да. Поляда, Бизде мына гөлдө жанакты жазаган объекттики турасы 26 метр болгон. Бир да стойкасы болгон эмес, бийиктиги болсо 13 метр болгон. Ортосунда эч кандай стойка жок да. Ошол дагы мисалы үчүн бизде азыр көп билебиз, мындай мини футбольный полялар бар. Алардын ошолорду жапканга өтө ыңгайлуу форма да, ошол дагы. Анан баасы дагы арзан эле чыгат да. Жакшы. Бул жерде сиздер бул курулушта мына лисаны иштетесиздерби же мына жаңы крамбы эмне ушуну иштетет окшойсуздар? Муну биз атайын дагы алып келдирдик, анткени биякта аябай бийик болгондуктан, өзү конструкциясы да бийик болгондуктан, лисалар менен убакытта көп жоготуп атабыз. Мына биякта белгилеп кетсем, 4 бала, 4 жумушчу ушул токуп атат. Бул жалпы оцинковка менен иштегендер. Анан 3 сварщик иштеп атат да. Жалпычы. Бүттү. Жалпы ушул жумуштарга мына биякта почти 900 квадратный метр чатыр жапканга биякта 7 эле киши иштеп атат. 7 эле киши? 7 эле киши, жалпы. Канча күн расчет алгансыздар? Канча күндө бүтүп чыгып кетебиз? Эми 2 жума. 2 жума, 15 күн.
Общий канча квадрат чыкты? Биякта ошол жер менен санаганда ошо 9 квадратный метрге кичине жетет да. Буну жапканда мисалы темир менен жыгач менен любой эле курулуштун крышасын жапканда сыртына фронтон чыгабы? Мындай тамчы жок дегенде дубалдан бир 50-60 сантиметр жогору чыгат. Мына бүт барында чыгып турат, жок дегенде. Сыртында бар да? Сыртында, мындай сыртына чыгып турат да азырчы. Анан биякта бизге мындай буйрукмачы менен мындай деп сөйлөшөт. Биз сөөгүн жазап беребиз, калган жактарын биз өзүбүз жаза алабыз деп айтышты да. Жапкандарын немелеринчи. Примерно bir 60-70 сантиметр чыгат экен, а сыртка? Эми компьютерде ушунча метр, ушунча сантиметр чыгат деп чийип чыгасыңар да? Ооба, албетте, баарын чийип туруп, биякта сантиметр, миллиметрлер маани ойнойт да. Эгерде бул конструкциянын дагы артыкчылыгы эмне? Баары цехтан жазалат. Анан эгерде человеческий фактор, адамдык фактор деп коет го, адашып кетиши мүмкүн, бир-бирине окшош мүмкүн. Эгерде адашып калса, конструкция бири-бири менен кошулбай калат да. То есть бул конструкция только тура кезинде чогулат. Тура эмес болуп кетсе, геометрически точно болуш керек. Геометрически точно болуш керек. Эгерде тура эмес бир профилди адаштырып алса, кийин кошулбай калат. Ошол үчүн биякта мындай баары өтө маанилүү. Кээ бир конструкцияларда мисалы үчүн 1 сантиметр, кээ бир профилдердин ортосунда 1 сантиметр айырмасы болушу мүмкүн. Ошол үчүн бул 1 сантиметр эле баарын ойноп коюшу мүмкүн да. Менде ошону бизде балдар менен ушундай учур болгон, бир ошо чоң объекттер жазып атканда, жаңы мен 2 кишини түшүнбөгөн жардамчы болуп кошуп берип койдум эле, алар болсо адаштырып ийиптир. Анан кийин ошонун баарын кайра чечип, анткени чогултуп аткан кишилер дагы, ушуну өндүрүп аткан кишилер дагы, инженерлерибиз биякта мындай өтө чоң жумушта бул тура жасаш керек. Мээнеттекке кетиптир да. Эгерде мындай азыр эле мен ушундай жазып алам деп туруп бирөө жазап көрсө, баары тура эмес болуп калышы мүмкүн да. Анан туруктуулугуна дагы, бекемдүүлүгүнө дагы ошонун баары таасир этет. Онтип канча градус менен ийилет, канча могул үстүнкү муну көлөмдүү ферма деп койсок болот. Анткени ферма, традиционный фермалар бир эле мындай плоскостьта кетет да. А биякта болсо мындай дагы кетип атат да. Мындай дагы байланып атат, мындай дагы байланып атат да. Ошол үчүн биякта жанакы үстүнкү жагы менен ылдыйкы жагынын ортосуна кошулуп аткандын канча сантиметр болот деген мынт баары компьютерден саналып чыгат да. Кээ бир конструкцияларда мисалы үчүн 60 сантиметр, кээ бирлерде 50, кээ бирлерде 90 сантиметр болуп кетет. Бул баары биринчи саналып туруп, анан ошондон кийин гана биз ошону өндүрүп туруп, анан чогултабыз. Жакшы. Мен мына жерде профилдин бир рулон болуп оролуп турганын көрүп калдым. Мунун жеңил оордугун мындай көтөрүп көрсөтүп коеюн деп атам да. Темирге караганда бул кыйла жеңил келет экен да. Ооба. Сиз көтөрөсүз же мен өзүм көтөрөйүн? Булар кичине оорураак болуп калат го дейм. Бирок эми караңыздар туган мына. Бир кол менен эле көтөрүп атам. Негизи жеңил түшөт экен. Эгер ушунча көлөмдөгү кара темирди бир кол менен ушинтип көтөрүү мүмкүнбү? Негизи мүмкүн эмес. Жеңилдиги мен сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп коеюн деп атам да. Үстүнө чыксак болобу? ооба, кел. Каяк менен чыгабыз? Мынау балдарга эми мындай тоскоол болбой эле. Могу шаты менен үстүнө чыгалы, анткени үстүнөн чыгып, үстүнөн дагы кандай жабылышын, кандай куралышын, кандай кошулушун сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп берели. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун. Кана сиз деле мен деле тоодо чоңойгонбуз, дарактын үстүндө чоңойгонбуз. Чыгайлы? Чыгайлы. Кана бисмилlah. Оппа. Этият болуңуз. Тилек мырза негизи нарындын жигити, мен Баткендин жигити. Коркпой эле чыгабыз эми. Оппа. Сиздер алыстабай туруңуздар, туугандар. Мен бул объекти Nomadin компаниясынын мындай жумуштарын сиздерге кенен көрсөтөйүн деп атам. Анткени жана эле ылдыйда айтып өттүк. Кимдир бирөө демөөрчүлүк кылып айылына спорт зал салат, же болбосо бизнес болсо склад салат, чоң ферма салат дегендей, кимдир бирөө теплица салат, кимдир бирөө жанагы айткандай цехтерди салып калышы мүмкүн, Цех, магазин, мүмкүн
Ар кандай биз туризм тармакка дагы жана глэмпинг деп бар. Мындай кыргыз үйгө окшогон дагы ошондой нерселер да жазып атабыз азыркы учурда. Тоодогу Туризм тармакка да. Тоого көчүп барганда мисалы биз көчмөн калкпыз да. Номадинг деген өзү көчмөн деген сөз. Бул эки сөздөн турат. Номад анан инженеринг деген сөздөн да. Номад деген бул көчмөн, инженеринг деген болсо мындай жаңы ойлоп табуу деген да. Жаңы ойлоп табуу. Анан ошол көчмөндөр негизи күчтүү инженерлер болгон. Эгерде ойлонуп көрсөм, мына кыргыз үйдү деле, боз үйдү алсак, касыл башка мындай цивилизацияда ушинтип үйдү өзү менен көчүрүп кеткендер бар. Бүт жерлерде бир салып коет, стяжка кылабы, фундамент кылабы, бирдеме кылып туруп, ушинтип бир жерге туруктуу турушат да. Биздин эл болсо мына бир саатта чачыратты, чогултту дегендей мына концепциясы бар да. Бир жака кармалбай, көчүп, ошонун баары генийлер ойлоп тапкан да учурундачы. Ушундай туруктуу шамал болобу, кандай алыскы жерлерде, тоолуу жерлерде ысык суукка жакшы болгон, ичинде микроклимат тура болгон, мына формасы да жакшы болгон, буручтары жок болуп жасалган да. Биз дагы ушул 21-чи кылымдын көчмөндөрдүн технологиясын ойлоп табып, биз элге мындай жалпы дүйнөгө таркатайлы деген оюбуз бар да, ниетибиз бар. Мунун негизи мындай боз үйдүн формасында же болбосо бизде баягы бизче айтканда палатка же капа жасаганга, кадимки баягы суунун боюндагы эс алуу комплекстериндеги тапчандарды жасап койгон да. Азыр жыгачтан же болбосо темир профилдерден тапчан жасап атат. Ошол тапчан формаларын жасаганга мүмкүнчүлүк болобу? Андай дагы бар, бизде атайын ушундай беседка түрүндө кылып жасаганбыз. Анысы мисалы үчүн 25 эле профилден турат. Баары бири-бирине кошулуп, ары өзү болттор менен эле 15 болт болот, болт гайка. 25 профиль ушундай набор менен алып барып өзү эч кандай адашпайт. Аны адашыш мүмкүн эмес, анткени 25 тең бир эле узундугу да. Анан алып туруп өзү каалаган жакка алып чогултуп, 15-20 мүнөттө чогултат, кайра 5 мүнөттө чачыратып койгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Жакшы экен. Бир ой келди туугандар. Тилек мырза айтып өттү. Жанагы 5-6 эле профилден, эми узун келген профилдерден жасап бир зонтик сыяктуу же тапчан сыяктуу жасап алып, базарда деле отурган, баягы дыйкан базарда отургандар өзүнүн территориясында жасап алса бир 10 квадрат жерге. Туурабы? Профилдери менимче арзан эле болсо керек, өздөрү эле курап алат да. Өздөрү куруп алат, ооба. Биз азыр атайын бизде мында 3 тармак болот азырынча. DIY деп коет, өздөрү чогултуп алгандай кылыпчы. Эл өзү биз профилдерди гана беребиз, эл өзү үйдөн чогултуп алгандай тармак. Бул кичинекей бир нерселер да. Ошол эле беседка болобу, бытовой да. Экинчиси бул туризм тармакка жанакы глэмпингтерди жазып атабыз. Аякта мындай жана комфорт жагына көңүл бурулуш керек. Нюанстар аякта дагы көп. Анан үчүнчүсү мондай ар кандай ангарлар, ар кандай конструкциялар мунун баары биринчи компьютерден саналып туруп, анан жасалат да. Тигилер болсо мындай көп чыгарып туруп складка коюп койсок болот. Анан каалаганда кишилер келип алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Туугандар, алыстабай туруңуздар, биз 2-кабаттабыз. Азыр жакындап үстүнөн да көрсөтөбүз. Биздин оператор жигит жогору чыксын. Алыстабай туруңуздар. Эми туугандар, эң чечүүчү моментти Тилектен сурап берели. Ал эмнеси? Ал баасы туугандар. Мындай объектилерди курдурганда же даяр объектинин крышасын жаап атканда баасы канчага түшөт? Квадрат метринеби же профилинин даанасынабы? Кандай тарифте эсептейт? Аны Тилек мырза өзү айтып берсин. Мен жанагы айткандай эле, эгерде жанакы дугообразный түрүндө болсо, аныкы жери менен санаганда $30 $35 чейин. Эгерде турасы 15 метрге чейин болсо, анда $30. Эгерде андан чоңураак болсо, мисалы үчүн биз ошо максималь 26 метр азыр жазып алабыз, турасын ал $35 квадратный метр жери менен санагандачы. Мындай конструкцияларда ар бирин өзүнчө санап чыгабыз, анткени мунун баары мындай стандарт эмес да. Бирок бул объект жөнүндө айтсак, мына 24 метр турасы, узундугу 36 метр болду. Мына бул именно биздин оцинковка темирлерин санаганда, бул үстү чатыр, анан бул эки жагынан дагы жабылат. Боковойлор да жабылат. Ошонусу азыр где-то жалпы $25,000 тегерегинде болот экен. Сом менен санаганда бул 2 миллион 150 миң сомго жакын суммада болот. 2 миллион сомдун үстүндө бүтүп атыптыр да бул, Бул 2 скат болуп жабылган учурдагысы. 2 скат болуп учурган.
2 кат болуп жабылганда арзан түшүшү мүмкүнбү же мындай сиз айткандай овальный тоголок формада жабылганда арзан түшүшү мүмкүн? Эң арзаны овальный формада. 2 кат деген биякта бул дубалдарды биз санаган жокпуз да. Дубалды санаган жокпуз, бул кара темирин санаган жокпуз. Ошол менен санап чыкканда бул кымбатыраак чыгып калат да. Бирок кээ бирлер айтат, бизге мындай жакпай атат, бизге ушу дубалдар менен биз көнүп калганбыз дешет да. Аны эми акча эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, ошондой салып деле койсок болот да. Так, Тилек мырза, деталын айталы. Сиз аны азыр бааны эмне менен айттыңыз? Мунун штугуна карап айттыңызбы же квадратына чыгарып айттыңызбы? Же муну килограммына карап эсептейсиздерби? Биз өзүбүздүн ички учетто баарын килограмм менен эсептейбиз. Өзүбүз үчүнчү. Алып атканда мисалы үчүн тонналап килограмм менен санайбыз баарын. Анан ошонун негизинде анан дагы продукция чыгарылат, өндүрүлөт. Ички учетто килограммына, а бирок элге түшүнүктүү болуш үчүн анткени биз эми буякта канча килограмм деп айтканда ал баш айланып калышы мүмкүн да. Анан аны текшерип дагы турбайт да туурабы, канча килограмм деп. Ага маанилүү эмес. Таразага кое албайт. Таразага кое албайт. Ошол үчүн эң негизгиси эл үчүн канча 1 квадратный метр баасы канча болот деген ал көнүп калган. Үйлөрдү ал сатып атканда деле, квартиралар сатып атканда квадратный метрге баасы бекитилет да. Биз дагы ошондой эле кылып, мындай жеңил, мындай элестеткенге жеңил болсун деп жасадык да. Квадратын канчадан деп түшүнсөк болот азыр? Мисалы, минимум канчадан канчага чейин? Сөөгү чисто темири бизде ошо $30 $35 деп приблизительно ошого ориентир кылсак болот. Анан эгерде под ключ жасайм десе $80 $100 чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Жана жылытып, кандай жылытып, жылуулатып койгон менен да. Ошол мисалы үчүн пена менен чачабы же базальт менен жабабы, ошол менен ошо $80 $100 чейин. Мындай кичинекей бир фундамент, чашка, темир каркас, профнастил, анан ичинен жылуулап койгон менен ошол под ключ это $80 $100 чейин ал объектке жараша. Демек, буйртмачынын каалоосуна, объекттин курулушуна, узун туурасына, квадратына жараша чыга берет экен да баа, Анан дагы бир мындай эме бар, канча кичинекей болсо, ошончо кымбатыраак чыгып калышы мүмкүн да, 1 чарчы метр санаганда. Анткени эми бул геометрия да. Узун болсо, мисалы үчүн чоң болсо арзаныраак чыгып калат да. Анткени эгерде кичинекей болсо, силер крышасы дагы анан бул четки жактары дагы бар да. Ошо четки жагы крышасында эле барабар болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бул жерде эмеси крышасы менен бул четки жактарын торец деп коебуз. Ошо торецтин баасы 10% да, общий суммаданчы. Кээ бир жерлерде торец эле 50% болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан суммасы 1 квадратный метр санаганда кымбатыраак чыгып калышы мүмкүн да. Демек мен мындай жалпы айтканда 200-300 квадратный метрден өдө болсо, ошолорго аябай эң жакшы ыңгайлуу ушул биздин формат да. Үстүнө чыгайлы? Чыгып көрөлү. Ушунча чыктык да, конца чыгабыз тумандар. Так. Мына жагы менен чыгат экенбиз, Эки жагынан чыгарабыз. Эки жагынан чыгат экенбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аба. Этият бололу. Так. Ийилип кетпейби? Жок. Бутум коер эми ал жерге? Коер. Үстүнө да чыксак болот му? Чыкса болот турбай. Тиги куруучулар үстүндө эле жүрүшөт экен да? Ушинтип эле мына курулгандан кийин үстүнөн басып жүрө берсе болот. Эң негизги мондай ортосуна баспаш керек. Ийилбеш үчүнчү. А так мындай четтеринен басканда бул эч нерсе болбойт. Толтура киши үстүнө чыгып басып жүрө берсе болот да. Бул бекемдигин көрсөтөт да. Мына чоң объектинин крышасынын жабылганын көрүп атасыздар, туугандар. Негизи мындай алып караганда тегиз болот экен да. Бул эми биз негизи тоолуу өлкөдө жашайбыз да. Кар көп жаап калышы мүмкүн. Азыркы эми акыркы 2-3 жылдан бери кар аз эле жаап атат. Кар көп жааганда мындай жүк түшүп, ийилип кетип, коопсуздук жаралбайбы? Кооптуу нерсе болбойбу? Бул жерде биз өзүбүздүн ушул Кыргызстандын шарттарына ылайыктап жазып атабыз. Мисалы үчүн Кыргызстанда тоолуу аймактарда дагы өтө катуу мындай шамал болушу мүмкүн.
кар катуу жаашы мүмкүн. Ошол үчүн бүт расчетторду жасап, аябай бекем кылып, жана мен айткандай эле көчмөндөрдү уят кылбагандай технологияны жасадык да. Бул чын эле биздин биякта арасында ичинде технологиялар биз өзүбүздүкү дагы бар да. Бул менен буюрса шуну күчөтүп, өзүбүздүн долбоорлорду да көбүрөөк жасап, биз мүмкүн ошол бул жылы болсобу, бул жылы болбосо дагы кийинки жылы ошол чет өлкөгө дагы чыгарып, чет өлкөдөн Америкадан болобу ошо патенттерди өзүбүзгө жасаттырайлы деген ниеттерибиз бар да. Мындай эл аралык деңгээлде дагы ошону күчөтүш керек. Бул нерсе өзү чет өлкөдө бар нерсеби же Кыргызстанда биринчи жолу чыктыбы бул жер шарында? Өзү технологиясы, бул биринчи самолеттор ушул технология менен салынган. Эң биринчи самолеттор. Александр Белл деген киши болгон, ошол салган да. Мындай эстеп кетсеңер, ошолордо дагы мындай самолеттор азыр болсо мындай түп-түз эле атпайбы алардыкы канаттарычы. Мурун болсо биринчи самолеттордуку ушундай болчу да, канаттары. Бул бекем, жеңил анан бекем болчу негизичи. Анан кийин болсо муну уже мындай үйлөрдү салып атканда, чоң заводдордун үстүн крышасын жапканда, биздин советский заводдорду алганда деле көбүнчөсү үстүндө модуль кисловодск деген бар. Ошондойлор менен жабылган да. Бирок бул жакта биздин өзгөчө өзүбүздүн дагы разработкаларыбыз бар. То есть бул эски кээ бир разработкаларга өзүбүздүкүн дагы кошуп, өзүбүздүн бир ноу-хау деп коет мунучу, өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү киргиздик да. Ошону биз буюрса ошол эл аралык деңгээлде өзүбүздүн мындай интеллектуалдык укуктарыбызды бекемдеп, бул менен биз дүйнө жүзүнө мындай алып барып, мисалы үчүн Кыргызстанда эле өндүрүп, алыскы аймактарга алып барып, бир вагонго керек болсо 3-4 миң квадратный метр, жок, андан даже көп болуп кеткен. Бул бир фурага, бир вагонго андан дагы көбүрөөк, 5-6 квадратный метр имараттарды салганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Кыргызстанды өндүрүп, алыскы Европа болобу, Америка болобу, Япония болобу, ошол жактарга алып барып салдырсак да болот. Ошондой өзгөчөлүгү бар да. Муну эми азыр мына профилдерди цехтен жасап атыпсыздар да, лист алып келип, ийип, формасына келтирип, учун тешип дегенде даярдапчы. Бул негизи өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш болуп калыптыр да. 100%. Бул чийки затын биз ошол Россиядан же Казакстандан алып келебиз. Анан аяктан алып келип, бияктан кайра өндүрүп туруп, ошондой болгон 19-жылы ноябрь айларында биз ошол жактан Россиядан алып келип, кайра орустарга мондай профилдер чыгарып туруп, алардан чийки затын арзан алып, кайра өндүрүлгөн продукцияны кымбат кылып сатканбыз да. Биз көнүп калганбыз да, Кыргызстанда өзүбүз чийки затты сатабыз. Мындай айыл чарба бактында өзгөчө чийки заттар сатабыз. Биздин кошуналар болсо алардын баарын кайра иштетип туруп, бизге эле кайра кымбат сатып коюшу мүмкүн да. Же башка өлкөлөргө ошол өлкөнүн биздин кошуналардын продукциясы катары биздин чийки заттар чыгып кетет да. Туурабы? Ооба. Мисалы үчүн Баткендин өрүгү деле көп учурларда ошондой биздин кошуналарыбыздын өрүгү дегенде болуп, ошондой бренд менен чыгып калат да. Анан ошондуктан мен биякта азыр ойлоп атабыз, ушундай тармактарга көңүл буруп, өзүбүз башка өлкөлөрдөн чийки затты бияка алып келип, өндүрүп, кайра ошолорго эле кымбат баада сатканга аракет кылышыбыз керек да. Уктуңуздар, туугандар. Башты иштетиш керек экен. Башты. Эми мына бул крышанын жабылганына мен таң калып атам да, үстүнө чыгыпчы. Өзүнчө эле бир башкача көрүнүп атат да. Мына бул профилдердин бардыгынын узундугу бирдейби? Бул жерде мондай линия менен кеткендердики баары бирдей. Мондай бир линия менен. Булар мындай өдө кеткендердики дагы баары бирдей. Бирок бул экөө бири-бири менен башкача. Мунусу кыскараак, мунусу узунураак. Бул төртөө бирдей. Бул төрт мындай паутина сыяктуу болуп тургандар. Боолар менен боолар дагы башкача размерлер да. Ошондо ушундай бир объектте мына 1, 2, 3, 4, 5 түрүндөгү ар кандай узундугу менен, анан ар кандай могул жерлерде угалдар менен ийилген профилдер да. Өтө маанилүү ошолордун баарычы. Мына астында жана үстүндө турган түз линиядагылардын башы ийилбейт экен, а? Булар башы ийилбейт. Булар да башы ийилбейт, булардыкы ийилет да.
Бирок кээ бирлердики мындай ийиле турган ыкмасы дагы башкача. Угол тура кетиш керек да. Ошонун градусу тура чыгыш керек. Бизде эми көп учурда муну жана 17-жылдан баштап биз өдө ылдый болуп, ар кандай эксперименттер жасап, станокторду өзгөртүп атып, бул станокторду өзүбүз жасаганбыз. Ал бир жерден готовый чыккан эмес, бул өзүбүздүн разработкалар да, полностью инженеринг. Анан ошол үчүн мондай нюанстарды, мондай болттордун да түрлөрү бар. Эгерде начарраак болт алып койсо, ал кийин сынып кетиши мүмкүн, же бирдеме болуп кетиши мүмкүн да. Биякта дагы биз атайын жакшы болтторду алабыз. Ошол өтө мындай маанилүү нерселер бар да, ар бир нерсе. Азыр эгерде ушул бир эле нюансты эске албай койсо, кийин бул конструкция мындай эгерде өзүм бир мындай алып туруп башкача кылып жасап көрөм десе, ал туруктуу болбой калышы мүмкүн да. Ошол үчүн бул жерде айтпаймынбы, ар бир нюанс биз ар кандай эксперименттерди жасап атып, жанакындай краш тесттерди жасап атып, чакырбадым беле ошондо. Ошондой кылып туруп биз өзүбүз мындай ооба мына мыкты болду, эми сапаты жакшы болду дегенден кийин гана биз муну ошентип жайылтып баштадык да. Краш тест деп айтты. Былтыркы жылы кайсы айда өттү? Бишкектеги жайында болду да. Монолит соода борборунун алдында жайында болду. Биз ошол жерде Тилек мырзанын иш чарасына катышып көрдүк. Ошондо мен биринчи жолу көргөн элем. Кичинекей эле мындай көлөмдөгү ангардын ичине контейнерди коюп, канча тонналык контейнер эле? Аякта өзү 20 футтук контейнер, өзүнүн салмагы 1 тонна 200бү, ушундай, жок, 2 тонна 200дөй. Андан тышкары биз почти 6 тоннадай сууну бассейн менен толтурдук да. Ошондо жалпы 8 тоннаны ондай узелдерге, мону узел деп коет, бул бир узелге, ушундай 6 эле узелге кармап трос менен көтөртүрүп туруп, анан ошол 8 тоннаны көтөрдү. Демек, ар бир узел 1400 килограммдай көтөрдү да. Ондай. Буяка 1400 килограммды азыр баскандай эле болуп калат да. Демек, ар бир кошулма могул жерде профилдердин келип кошулган жери 1400 килограмм, 1 тонна, 1,5 тоннаны көтөргөндөй сөз экен да. Бирок ошондо дагы эсиңерде бар болуш керек, тиги конструкция ангар сынган жок. Бут эле сынып кетти да. Анткени биз андан дагы бассейн да толуп калды, андан дагы көбүрөөк толтурайлы деп, анан ошо буту сынып калгандыктан мен бул жылы буюрса дагы бир краш тест жасайм. Биздин ангардын үстүнө КамАЗды койгум келип атат да. Коюңузчу. Ошондой кылып көрөбүз буюрса. Эми мен аны мындай интрига катары калтырып коеюн. Бирок буюрса ошондойду жасап көрөбүз. Буюрса. Бул мындай мен конструкцияларыбызга ушунча ишенгендиктен бул мындай жана 8 тонна деле, КамАЗ деле 8 тонна. Туурабы салмагы? Ошентип КамАЗды мисалы үчүн тиякта көрдүк, 8 тоннадан көбүрөөк көтөрүп алат экен дегендичи. Ошондуктан мындай теоретически алсак, КамАЗды көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал жерде жана дугообразный каркас болчу. Буяка, конечно, мунун эмеси анча 1400 көтөрө албайт. Бул мындай двускатныйларчы. Эң күчтүү, эң мыктысы ошол дугообразный болуп эсептелет да. Муну дагы биз баарын санап чыгабыз, эсептеп чыгабыз. Бирок Кыргызстандын максималдуу тети кар жаса дагы, катуу шамал болсо дагы биз ошого туруктуу боло тургандай кылабыз да. Ар бир объектти. Анткени бирөөнүн убалында калгыбыз келбейт. Туура. Жана Тилек мырза чөнтөгүнөн алып көрсөткөн, карманынан алып көрсөткөн болтту көрдүңүздөр да. Ошол болтторго, болтту могул жерде ар бир профилдин учундагы тешикчелерден өткөрүп, анан бири-бирине ушул жерден астынан гайканы катырып коет экен. Карай турган болсоңуздар, туугандар. 4 жактан 4 профиль чыгыптыр. 1, 2, менин путум турган мынау 3, анан мынау 4, анан үстүнөн келген 4-өөсү 8 профиль bir boltko katıptır tuğanlar. Gördünüzler mi? Her birinin özünün funksiyası var. Birösü astından jük götüröt, birösü üstünön jüktü tartat, birösü biyagına, birösü digi jagına, kıskası birin biri söyüp tayap, oşentip жүк көтөрүмдүүлүк функциясын аткарат экен да. Бул жерде өтө чоң философия бар. Негизичи мен айтып атканым, монун баары бирден профиль болуп турганда, муну мындай сындырып, ийип коюш жеңил эле да. Өзүнчө алгандачы. Бирок мондай баары бири-бири менен болт гайкалар менен бириккенден кийин, мисалы үчүн азыр буяка чоң бир нагрузканы берсек,
Онун бүт баары жанында турган бүт баары ошол нагрузканы бөлүштүрүп алат. Бул мындай ынтымактын символу деп койсок болот да. Ынтымактын символу. Бириксек колдон келет. Бириксек колдон келет, оорчулукту жеңил көтөрөбүз дегендей болот да. Мощный болуптур. Караңыздар. Мына үстүнкү аралык менен астыңкы аралыктын канча айырмасы бар? Аралыгы канча? Bir 60-70 сантиметр чыгат окшойт, да? Бул жерде мен тактайын, бирок где-то 70 сантиметрде чыгат. Ар бир объектке өзүнчө саналып чыгат. Бизде максималдуу жанакы көлдө объект жасаганда жана 26 метр, эч кандай стойкасы ортосунда жок, ошол вактыкы 89 сантиметр болгон да. Ошондой аралыгычы. Аралыгы дейсиз. Анын баары ар бир объектке индивидуально саналып чыгат. Канча сантиметр болуш керек экен депчи. Ошол үчүн биякта дагы ошол конструкторлорубуздун жоопкерчилиги өтө чоң да. Азыр эми бул буйртмачынын ээси бул жердин крышасын эмне менен жабат экен? Буну тыныке менен жабабы? Тыныке менен жабат. Бул жерде тыныке менен жабат. Анан мындай уже биз азыр ушу менен өзүбүздүн жумушубузду бүтүрүп кетип атабыз. Анан алар баарын кандай кээ бир айтат да, мен башым оорубагым келбейт, под ключ жасап бергиле дейт. Кээ бирлер айтат, биздин өзүбүздүн усталарыбыз бар, сиздер сөөгүн эле кылып бергиле, калганын биз жаап кетебиз деп коет да. Анан ошол үчүн эми биз сөөгүнө жооп беребиз, калган жактарын өздөрү жасап алышат да, бул жакта, бул объектте. Жакшы. Милдетин көрдүңүздөрбү? Эми ар бир буйртмачы өзүнүн каалоосуна жараша буйртма берет экен. Крышасыны мына сөөгүн тургузуп берди, калганын өздөрү жаап алат экен. Кааласа шифер менен, кааласа эми шифер болбосо керек менимче. Профнастил менен жапкан менимче дурус болсо керек. Андан сырткары дагы бир формалары бар, жанагы рейканы катырып, анан ОСБнын үстүнө жана мягкий кровляны катырган учурлар дагы аябай жакшы чыгат, Ооба. ОСБ, анан үстүнөн атайын биякта слой-слойлор менен кетет, гидроизоляция боло тургандай кылып, суу өтпөйт, анан үстүнөн мягкая кровля менен да жаап коет да. Аякта дагы ОСБ кылып коюп туруп, астынан дагы утепление берип, астынан. Анан дагы ар кандай слойлор менен мындай сэндвич сыяктуу жасап койсо болот да. Ошондо дагы бул кээ бир объекттерге ошондой жакшы жарашат. Кээ бир объекттер мындай максатына жараша да. Кээ бири ичинен аябай сонун болсун, сыртынан да сонун көрүнсү десе, ошондой кымбатыраак жасап койсо болот да. Мунун баары силердин капчыгыңарга жараша. Капчыкка жараша болот экен. Ылдыйраак түшө элем, Үстүнөн көрүп алдыңыздар, туугандар, мына аябай жакшы жабылат экен. Кудай буйрса бир 2-3 күндө бүтүп эле койгудай. Тилек мырза, мен бир нерсени сурабай калыптырмын. Мунун ар бир профилди бирден көтөрүп чыгып, бири-бирине сайдинет этип, кураштырып жасадыбы? Кантип эме кылды муну? Мунун баары жана айтып кеткендей эле тети жерде, спорт аянтчада эле эшикте куралды, жерде эле. Анан монун бул жакта төрткө бөлүнүп туруп, анан бияка кран менен көтөрүлүп орноштурулду да. Ошондой кылган оңой экен да. Бул убакытты аябай үнөмдөйт да. Ошол үчүн биз бат бүтүрөбүз. Эгерде жана сварка менен иштерди жүргүзсө, монун баары аябай чоюлуп кетмек. Анан көп киши иштемек бияктачы. Бизде могул жерде айтпаймынбы 7 эле киши иштеди. Мына кара темирде 3 киши иштеди, биздин бул оцинкованный жагын жасаганы 4 эле киши жасап атат да. Түшүнүктүү. Жүрүңүз эми ылдыйраак түшөлү. Ушуну менен менин бере турган суроолорум деле аягына чыкты окшойт. Туугандар, эгер мен бербей калган кызыктуу суроолор болсо, анда экрандагы телефон номерларга чалып, Номадингдин инженерлери менен, менеджерлери менен сүйлөшүп алсаңыздар болот, туугандар. Анан сиздердин YouTube каналыңыздар да бар, эмне деген эле? YouTube каналда Nomad деп туруп, англисче жазасыңар, Nomad, анан мындай ката кылбаш үчүн, орусча тамга, англисче тамга, G engineering деп мындай жазып баштасаңар, engineering деп жазып баштасаңар, ошол жакта чыгат да. Биздин ошол объекттерибиз жөнүндө ошол жакта маалыматтар бар, видеолорду ошол жакка чыгарганбыз. Анан өзүңөргө дагы көп мындай жоопторду ошол жактан дагы алып алсаңар болот да. Кандай түрүндө, кандай мына складтарды салганбыз, кандай цехтерди жасаганбыз, кандай спорт аянтчылар жасаганбыз, ошол жактарга биз жүктөгөнбүз. Анан бул ар бир объектти дагы ошол жактарга жүктөп турабыз да. Бишкекке барып калсак, бир цехиңизди барып көрүшүм керек экен да. Келгиле? Ооба, келгиле. Өзүнчө бир чыгарылыш кылалы? Албетте.
Кудай берсе. Цехты дагы, башка объекттерди дагы биз азыр коттеджди да жазадык, ушул өзүбүздүн сөөгү менен жасап, анан бул туристический объекттерге дагы мындай үй сыяктуу кылып жазадык да, эки этаж жасапчы, эки этаж кылдык. Эми аны мен мындай коммерческий тармакка чыгара элекмин коттеджди. Көрөйүн деп мен башында биз ойлодук, мындай азыр кымбатчылыктан мүмкүн биз арзаныраак бир элге үй сунуштап бере алабызбы депчи. Анан мен салып баштап атканда мындай өзүм андан дагы арзаныраак чыгат деп ойлоп аткам, бирок материалдарды алып атканда мен мындай арзан материал салгым келбей койду да. Анан эми жасаганга жараша мындай Сапаттуу болсун. 20 жыл тура тургандай, андан да ашык тура тургандай кылыш керек да. Анан кой дедим, андан көрө азырынча бул мындай коммерческий жакка чыгарган жокмун. Өзүбүздүн эле бир офис катары болуп калды. Два прорабанын алдында. Жанакы биз краш тест жасаган жакта биздин коттеджибиз турат. Ошол жактан келип, биздин ушу каркасты дагы ошо ичинен көрүп кетсеңер болот да. Эми буйртмачылар ар жактан буйртма берет да, Тилек мырза. Кимдир бирөө Баткенден, кимдир бирөө Жетегүздөн, кимдир бирөө Чаткалдан, кимдир бирөө Алайкуу Чоңалайдан да. Балким Өзбекстан, Казакстан, Россиянын дагы рыногуна бул курулуш тармагына кененирээк кирерсиздер. Мисалы мына бул объекти бүтүрүп атканда жалпы сумманын ичинде, мисалы жол акыңыздар, тиги курулуш материалдарын жүктөп ошол жер дарегине жеткирүү кызматтары кандай каралат? Ооба, бул жакка баасына эмне кирет? Баасына бизде монтаж бригада, биздин бригада келип чогулуп берет, материал кирет. Бирок ар бир объектке биз жараша мындай санап чыгабыз да. Мисалы үчүн бул жакта биз мындай деп бөлүшүп алдык. Кранды биз өзгөндө өзүбүз турбагандыктан, биякта жакшы билбегендиктен буйртмачы мен өзүм чыгарып берем деди да. Биз кранды жасап берди, мындай биякта жумушчуларга шарт түзүп берди. Биякта жатаганасын, тамак ашын депчи. А так калгандардын баары биз өздөрү бияка келди. Анан биз эгерде Бишкектин жанында болсо доставкасы дагы кирет ичине. Эгерде алысыраак болсо аны дагы өзүнчө санап коебуз да. Каласа өздөрү жеткизип берип койсо болот. Бирок доставка жагынан дагы бул өтө арзан чыгат да. Анткени мына могул эмени, бул бүт көлөмдү биз бир фурага кара темир менен кошо бир фурага батырып алып келдик да. Бардыңбы? Бардым. Жеңил эле отурбайбы? Биз ошол мисалы үчүн Россияга дагы жөнөтүп атканда, аяка дагы биз 1100 квадратный метр салганбыз объектичи. Ал жака дагы ошо бир фурага бүт керектүү бүт материалдардын баарын киргизип койгонбуз да. Ушул логистика жагынан бул өтө арзан болуп чыгат. Эгерде элестеткиле башка материалдарды алсаңар, кара темир болсо ал оор да болот. Аны алып келиш дагы өзүнчө азап. Кээ бир жерлер бар, мындай алыскы тоолуу аймактарга андай фуралар чыга албай калышы мүмкүн да. Муну болсо, мисалы үчүн бусиктерге деле бөлүп чыгарып алса болот. Алыскы тиги бир жайлоого бир нерсе салам десе дагы ошол жака алып барып салып койсо болот. Жанакы документация жагынан дагы айтпай калып турмун. Эгерде силерге мисалы үчүн ввод в эксплуатацию муну мыйзамдаштырыш керек болсо, биздин өзүбүздүн архитекторлорубуз бар. Анын өзүнчө акысы бар, өзүнчө сүйлөшүп алсаңар болот. Анан юристтерибиз бар. Муну баарын эксплуатацияга киргизсе болот. Биз могу эмеге профилдерибизге Госстройдон, Кыргызстан Госстройунан сертификаттарды алганбыз да. Ошол жагын жакшы айттыңыз. Сертификация кылдык. Анан мындай мыйзам жагынан эч кандай проблема болбойт. Каласа жеңил конструкция катары салып койсо болот. Тоолуу аймактарга же мындай жашыл китеп болуп турган жактарга мындай убактылуу депчи калтырып койсо болот. Каласа фундамент салып мындай туруктуу эксплуатацияга киргизе тургандай объекттер да жасаса болот да. Ошондой биякта бизде мындай мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы. Технология бул мындай дүйнөдөгү эң алдыңкы технологиянын бири да. Буюрса мен мындай азыр чет өлкөлүк рыноктарда изилдеп жүрөм, башка өлкөлөрдүн. Мисалы үчүн биз биякта жана айтпаймынбы, максимально $100 жазып аткан объекттерибиз Америкада азыр 4 ушундай эле объекттерибиз, бирок мындай эмес, алар кичине башкачараак, бирок ошондой комплектация десек болот. Алардыкы $400 чейин кетет экен да. Квадраты. Биздикинен 4 эсе кымбат болуп атат. Мен ошол үчүн аябай азыр ошол Американын базарына кызыгып атам.
ошол жака дагы чыгып көрсөкпү дегендей болчу. Анткени биз по сути бияктан Кыргызстанда мунун баарын өндүрүп, анан Америкага жана эмелер менен контейнерлер менен жөнөтүп, Америкадан машиналар келип атпайбы биякачы. Демек биз деле артка кайра кетирсек болот да. Ошентип туруп, анан аяктан мисалы үчүн биздин кыргыз мигранттарыбыз бар болсо, ошолор мындай стройка тармакта иштегендер болсо, мүмкүн алар менен келишим түзүп, алар ошол жактан мындай айтпайм ону, могул оцинкованный жагын 4 эле киши азыр куруп берди биякта. 4 эле киши. Жана көлдө жасаган объектте ошо 5 киши жасаган. 2400 квадратный метрди 5 эле киши 20 күндө куруп койгон да. Демек, Америкада баарыбыз билебиз, мындай эмгек акысы аябай кымбат. Ошондуктан бул технология ошондой артыкчылыктарды берип коет да. Даже Американын айлыктары менен санаганда дагы биз аябай мындай арзаныраак жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол үчүн башка өлкөлөргө да чыкканга аракет кылабыз. Азыркы учурда биз ички стандарттарыбызды бекитип атабыз, күчөтүп атабыз. Компаниянын мындай туруктуу болсун, стандарттарды киргизип, башкаруу бир технологияларды киргизип атабыз. Буюрса ошонун баарын бүтүргөндөн кийин, жыйыштырып алгандан кийин башка рыноктарга да чыгабыз да. Үйлөрдүн крышасын жапса болот экен мындан. Азыр жыгачтын кубу 20 сомдон өтүп кетти да. Болот. Биз ал жагынан дагы өзүнчө бир стандарттарды карап чыгабыз го дейм. Эгерде ошондой көп суроо талап бар болуп калса, мүмкүн биз размерге жараша стандарттарды эле чыгарып берип коебуз. Анан өздөрү барып үйдөн чогулта тургандай жеңил кылып жасап берели деген ой дагы бар да. Бизди тез кабарды бир эле Кыргызстан эмес, коңшу боордоштор, өзбек, казак калкы да көрүп атат азыр. Эгер Номадин компаниясына кайрылса, Өзбекстанга, Казакстанга дагы кирип ушундай объекттерди куруп бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Албетте бар. Бирок ал мына Өзбекстанда, Казакстанда дагы биз жанакы мыйзамдаштыруу жагынан маселелерди караш керек. Анткени биздики Кыргызстандын территориясында мыйзамдаштырылды, жана архитектура жагынан, госстрой жагынанчы. Ал жактарынан эгерде жеңил конструкция катары, убактылуу конструкция катары деп мындай ошондой категория менен киргизсе, анда эч кандай көйгөйсүз киргизсек болот, салсак болот. Азыр деле мындай буйрутмалар чыгып атат. Алматы жактардан дагы ошол буйрса эми аяка жеңил эле биз алып барып жөнөтүп, эми жакын элебиз, бордошпуз. Балдарыбыз барып, там 2-3 күндө ошондой объекттер салып берет да. Жакшы. Менин суроом бүттү. Кимде кызыктуу суроо болсо, экрандагы телефон номерларга сиздин кеңсеңизге кайрылат. Буюрса, мен ушуну менен жыйынтыктайм. Тилек мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Негизи туугандар, мекендештер, Тилек мырзаны биз бир эле саясатта жүргөн өкүл адам катары, же болбосо багбан катары, же болбосо дыйкан катары, теплицачы, күнөсканачы катары билген болсок, буга чейин көрсө мындай өндүрүштүк, инженердик тармакта дагы өзүнүн өнөрүн мындай элге ачыктабай көрсөтпөй жүргөн турбай. Тез кабар аркылуу бүгүн биз сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Акыркы эркин микрофон берейин. Көрүшкөнчө дейли, жыйынтыктайлы. Мен биринчиден Атакул мырза ыраазычылыкты билдирем. Ушундай биздин ишибизди чагылдырып кетип аткандарга, жалпы Тез кабар командасына ыраазычылыкты билдирем. Анан биздин мекендештерибизге да кайрылам. Эгерде мына силерге дагы өзүңөрдүн бир максатыңар бар болуп атса, бир нерсени курабыз, чоң объекттер болобу, цехтер болобу, складтар болобу, спорт аянтчалар болобу, мондай чатырды жабам десеңер, биздин компания ошол силерге кызмат көрсөткөнгө дайыма даяр. Биз мунун баарын максатыбыз дагы кымбат болбосун, элибизге мындай жеткиликтүү болсун деп бүт ишибизди жасап атабыз. Кээде чоң нерсени, кээде кымбат нерсени же мындай туура эмес нерсени оңдоп бергенде, ошондо оптимизация кылып берип, жакшы сапаттуу, бирок арзан баада кылганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону биз ушундай философия менен иштеп, биз аракет кылып атабыз. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бүт долбоорлоруңар аягына чейин жакшы ошо ийгиликтерди жаратсын. Рахмат.
Ушуну менен мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм туугандар. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Кыргызстаныбызда мына ушундай жаңылыктар, жаңы технологиялар чыгып, өнүгүп өсө берели. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.